Arab generali Amr bin As. Adamlar musulman boldu. Al эми Amr bin As момун болду. Muhammad aleyhissalam. Византия генералын Араб генералы менен жеңдик. Hazreti Umar ibn al-Hattab. Палестинанын Рахав шаарынын мектептеринин биринде 9-класстын окуучусу элем. Бир жолу ачуум келип турганда агайыма келип мындай дедим: эмне үчүн биз бул кишинин жаман сыпаттарын жана окуясын окуп, убактыбызды текке кетирип жатабыз? Мектеп окуу куралдарына анын чыккынчылыгы жана кыянатчылыгы жөнүндө жазып толтуруп салган кишинин окуясын окуганымда аябай ачууланчумун. Менин бул кишиге болгон ишенимимди агайым да өзгөртө алган эмес. Убакыт өтүп чоңойдум. Менин ал кишиге болгон жек көрүүм да чоңойду. Бирок ары кадырлуу, ары чынчыл жана ары улуу инсан жөнүндө жазып окуучу кезимде кетирген каталарымды өчүргөнгө мүмкүнчүлүк берген Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. О Амр бин Ас, арзыбаган сөздөр менен сенден кечирим сурай турган убакыт да келди. Аллах Тааладан кыямат күнү сенин алдыңда мени шерменде кылбасын жана сенин досуң пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен бирге болууну чын дилимден суранам. Албетте, баары Аллахтын колунда жана ал баардыгына кудуреттүү. Чындыгында Азирети Амр бин Аска болгон жаман күмөн жөн жерден пайда болгон эмес. Көрсө, мен ал кезде тарыхка чабуул деген теориянын курмандыгы болуп калган экенмин. Бул чабуул танкалар же тик учактар менен болгон чабуулдай эмес, бирок ал андан да жаман жана коркунучтуу чабуул. Тарыхты бурмалоо же тарыхка чабуул ал азыркы учурга эле эмес, жашап жаткан биздин бүгүнкү күнүбүздүн булагы болгон өткөн заманга да кол салуу болуп эсептелет. Бул тарыхка чабуул теориясын үммөттүн чыгаандарын каралап, жаманатты кылып, биздин тарыхтагы ордубузду түп тамырынан жок кылып салуу менен жыйынтыкталат. Натыйжада биздин туу туткан жыгаандарыбыз унутта калып, алардын ордуна көз алдыбызда тарыхыбызды каралап, өздөрүнүн оюнан токулган жомокторун окутушат. Ошондой эле бул уятсыздар баатырларыбызды адам өлтүргүч, уламаларыбызды акылдан азгандар деп тарыхтан таптакыр өчүрүп салууну көздөшкөн. Ошол эле учурда бул тарых чабуулчулары өздөрүнүн оюнан токулган баатырларын өз тарыхтарында жада калса, аларды биздин тарыхыбызда да мактап даңктап, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын досу болгон Азирети Амр бин Асты кылмышкер катары көрсөтүшүп, 10 миңдеген күнөөсүз тургундарды өлтүргөн чыныгы кылмышкер Наполеон Бонапартты мектептин окуу куралдарына улуу аскер башчы кылып жазышкан. Учакты биринчи болуп ойлоп тапкан биздин илимпозубуз Аббас ибн Фирнасты акылдан азган деп, анын ордуна ага ини Райттарга урмат-сый көрсөтүшкөн. Ошондой эле бул тарых чабуулчулары бизди дагы бир чыгааныбыз Ахмад ибн Фадландын баатырдык атын өчүрүп, жомоктогу Симбатты, Алладинди же Али Бабаны коюшкан. Соңунда биздин тарыхыбызда кылмышкер аскер башчылар, акылдан азган илимпоздор жана учма килемдерде жүрчү ойдон чыккан баатырлар калат. Демек, эгерде сен мусулман болуп туруп, баатыр болууну кааласаң, эрме чөлгө же караңгы үңкүрлөргө сапарга чыгууң керек. Мына ошондо сен ошол жактан Алладиндин чырагын таап, бир убакта баатыр да, мусулман да боло аласың. Тарых чабуулчулары бул бузук ишенимди сенин жүрөгүңө отургузгандан кийин өрнөк алуу түшүнүгү сенин акылыңдан сага сездирбестен эле түшүп калат. Мына ошондо баарыбыз чириген алмадай жерге оңой эле түшүп калабыз. Азирети Амр бин Ас мына ошол тарыхы бурмаланып, караланган улуу инсандарыбыздын бири. Дал ушул Азирети Амр бин Астай болуп тарыхы бурмаланып караланган дагы бир чыгааныбыз бар. Анын өмүр таржымалында ушул эле китептен окуй аласыз. Бул китепте камтылган 100 инсандын арасынан душмандар тарабынан тарыхы эң эле көп караланган чыгааныбыз Амр бин Ас. Ал эми Азирети Амр бин Ас Куддус шаарын, Палестина, мусулмандардын колуна өткөрүп алгандыгы үчүн тарыхы бурмаланып, жалган жалаа жабылган. Анткени тарых чабуулчуларына Египетти кошпогондо бул шаар өтө зарыл эле. Ислам уламаларынын бири Ибн Таймия айткандай, бул эки шаар кылымдар бою исламдын негизги тиреги болуп эсептелет. Демек,
İslam ümmetinin ulu insanların karalooçular kimler ekeni belgilүү boldu. Albatta, alar hristianlar. Bulardын arasında akı alıp kural katары kolдонулган кээ бир араб интеллигенттери да бар. Ошондой эле кошоматчы жана кыянатчылыгына Андалустан Испания, Индияга чейинки мусулмандар туш болгон эң эле арзан курал катары колдонулуп, ыплас иштери менен белгилүү болгон кошоматчы жана кыянатчы шияларды да унутта калтырбайлы. Мен бул улуу мусулман баатырын окуу китептериндеги душмандар тараптан жазылган эки ишинен улам жек көрчүмүн, билбестен. Биринчиси, Муавия менен Алинин ортосуна өкүм кылуу маселесинин туура эмес версиясынын терең жайылуусу. Бул кабарда мындай болгон деп айтылат. Азирети Али ибн Абу Талиб менен Азирети Муавия ибн Абу Суфиян экөө бир пикирге келүү келишимин изилдеп чыгуу үчүн Абу Муса аль-Аш'ари менен Амр бин Асты хакам сот катары жиберишет. Ошондо экөө Али менен Муавияны халифаттыктан кетирүүгө макулдашат. Абу Муса аль-Аш'ари элдин алдына чыгып, мен Алини бийликтен мына бул колумдагы шакекти чечип салгандай эле кулатамын дейт. Андан кийин эл алдына Амр бин Ас чыгып, Абу Муса аль-Аш'ариге кыянаттык кылып мындай дейт. Мен бул шакекти колума такканымдай эле Муавиянын бийлигин колдойм. Ошол учурда эки улуу сахабанын ортосунда чыр-чатак чыгып, бирин-бири ит, эшек деп тилдеп кирет. Кабар ушул жерден бүтөт. Бул кабар ислам тарыхы жазылган белгилүү Тарих ат-Табари аттуу китебинде келсе да, анын тексти да келген жолу да туура эмес. Акыйкатта Имам Табари тексти туура жана туура эмес кабарларды ылгабастан жазганын китебинин башында айтып өткөн. Бирок Имам Табари кабардын келген жолун өтө тактык менен жазган. Ал эми бул хакамдардын соттордун кабарын Абу Михнаф Лут ибн Яхья деген адам айткан. Бул Абу Михнаф шиялардан жана аны бардык ислам аалымдары жалганга чыгарышкан. Ал жөнүндө Ибн Асакир, Ибн Маин жана Ибн Хаджар аттуу белгилүү аалымдар ал шия, ага эч кандай ишенбегиле, ал бузуку жалганчы деген сөздөрүн айтышкан. Демек бул кабар келген жолу жагынан таптакыр акыйкатка дал келбейт. Ал эми тексти жагынан айта турган болсок, бул тексти жазган адамдын даана келесоо экендиги билинип турат. Анткени Амр бин Астын Муавия ибн Абу Суфьянды халифаттыктан четтетемин дегени өзү туура эмес. Себеби Азирети Муавия ал учурда халифа эмес эле, болгону Шам вилаятынын башчысы эле. Ошондой эле Азирети Али менен Азирети Муавияны талашып тартышуусу эсеп-кысаптын айынан болгон эмес. Ал экөөнүн ортосундагы тартышуу Азирети Муавиянын абасынын уулу болгон 3-чү халифа Азирети Усманды өлтүрүп кеткен эки жүздүүлөрдөн мунафыктар өч алуу эле. Бул маселеде Али ибн Абу Талиб алардан өч алуу убактысы келе электигин жана бир аз күтө турууну айтса, Азирети Муавия Ирактагы бул эки жүздүүлөрдөн тез аранын ичинде өч алып, алардын жазасын берүү керектигин айткан. Акыйкатта бул келжирек кабарды бала бакчаны жаңы эле бүтүрүп, мектепке аттанган жаш баланын акылы менен карап көргөндө деле бул кабар адеп ахлактан алыс калган бир үй бүлөдөн чыккан жаш баладан гана чыгаары белгилүү болот. Ал эми Абу Муса аль-Аш'ари менен Амр бин Ас сыяктуу улуу сахабалар тарыхтагы эң улуу тарбиячы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын колунан чыгышкан. Ал эми экинчи жалган кабар Азирети Умар ибн аль-Хаттабтын адамдарды качантан бери кул кылып алмай болдуңар, аларды энелери эркин кылып төрөгөн деген сөзү. Бул сөздүн көпчүлүгү Умар ибн аль-Хаттабтын Аллахтан ыраазы болсун адилеттүүлүгү деп сыймыктана айтып жүрүшөт. Бул кабарда жалган кабар. Дагы бир ирет оозумду толтуруп айтамын. Бул кабар тексти жана келген жолу жагынан да жалган кабар. Бул кабарды жалганга чыгаруу Азирети Умар ибн аль-Хаттабты адилетсиз болгон деген сөз эмес. Бул жалган кабардын максатында Умар ибн аль-Хаттабты мактагандан да көбүрөөк Амр бин Асты жаманатты кылуу жатат. Бул жалган кабарда мындай деп айтылат. Амр бин Ас Египетти башкарып турган кезинде анын уулу бир египеттик букаранын баласын токмоктоп коет.
Баланын атасы халифа Умар ибн аль-Хаттабга даттанат. Hazreti Umar ibn al-Hattab Amr bin As менен анын уулун жазалап мындай дейт: Адамдарды качантан бери кул кылып алмай болдуңар? Аларды энелери эркин кылып төрөгөн. Бул окуя келген жолу жагынан үзүлүп калган жана чынжыр сыяктуу болуп келген жолу да ойдон токулган. Бул жалган кабарды Ибн Абдул Хакам өзүнүн Футух Миср аттуу эмгегинин 290 бетинде бизге айтышкан эле деп кабарды ким айтканын жазган эмес. Мына ушул сөздүн өзү эле бул кабарды жок кылууга жетиштүү. Ал эми тексти жагынан айта турган болсок, улуу сахаба жана халифа Азирети Умар ибн аль-Хаттаб эч бир күнөөкөр башканын күнөөсүн көтөрбөйт деген эрежени билип туруп, баласынын жазасын атасынан алмак беле. Демек бул кабар бузуку, жалган кабар. Бул бузуку кабардын максатында Амр бин Ас жана анын балдарын жаманатты кылуу бар. Анткени Амр бин Астын балдарынын бири Абдуллах ибн Амр ибн Ас пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын хадистерин биринчи болуп жазган сахаба. Ал эми каарманыбыздын толук ысымы Амр ибн Ас ибн Ваил ас-Сахми аль-Кураши. Ал улуу сахаба жана өзгөчө таланттуу кол башчы болгон. Ал өзгөчө зиректиги менен бир канча салгылашууларды жеңиш менен аяктаган. Амр ибн Ас исламды Хижрийдин 8-жылы Халид ибн аль-Валид жана Усман ибн Талхалар, Аллах андан ыраазы болсун, менен бирге кабыл кылган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алардын исламга келүүсүнө аябай кубангандыгынан сахабаларына мындай деген: Мекке силерге өзүндөгү эң кымбат нерселерин тартуулады. Амр ибн Ас исламга киргендигин жарыя кылганда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам анын жүрөгүндөгү ыйманынын бекемдигинен мындай деп айткан: Элдер мусулман болду, Амр ибн Ас момун болду. Амр ибн Ас наадандык доорду арабтардын мырзаларынан болгон. Атасы экөө бул диндин эң чоң душмандарынан эле. Исламга келгенде жашоосунун баарын исламга жана мусулмандарга кызмат кылууга арнайт. Ал зирек жана өзгөчө таланттуу болгондугу үчүн аны арабтар араб генералы деп аташкан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны бир канча газаттарга кол башчы кылып жиберген. Амр ибн Астын исламга киргендигине саналуу гана айлар болгондо, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны Абу Бакр ас-Сиддик жана Умар ибн аль-Хаттаб сыяктуу улуу сахабалар кошулган аскерге кол башчы кылып дайындаган. Амр ибн Ас Шам шаарларын, анын арасында Палестинаны алган аскердин кол башчысы болгон. Умар ибн аль-Хаттабтын алдында Байт аль-Макдистин Иерусалим курчоосу жөнүндө сөз болгондо, римдиктердин генералын арабтардын генералы менен жеңдик деп айтчу. Амр ибн Ас Газза, Себастия, Наблус, Эммаус, Байт Жибрин, Яффа жана Рафах шаарларын алган. Андан кийин ал Египетти бошоткон. Ага чейин Египет залым Рим империясынын колунда болгон. Алар Мисирдин жергиликтүү элдерин кулчулукка колдонуп, аларды кайнап жаткан майга ыргытышап, азапташаар эле. Ошондуктан Амр ибн Астын ысымы Египетте азыркы күнгө чейин өтө кенен жайылган ысымдардан. Арам ойлуулар аны канчалык жаманатты кылабыз деп аракет кылышса да, ал иштеринен эч кандай майнап чыкпайт. Бул сөздөр Палестинаны андан кийин Египетти ислам алкагына кошуп алган бул улуу баатыр Амр ибн Ас тууралуу айткан аз гана саптарга жайгаштырылды. Ал-Акса мечитинде Аллах үчүн сажда кылгандар, жогорку Мисирде Аллахты зикир кылгандар, эстеген жана Нилдин айланасындагы талааларында намаз окугандардын баарынын сообу өздөрүнө жазылгандай эле, андан эч нерсе кемибестен Амр ибн Аска да жазылып турат. Бирок Амр ибн Астын исламга кирүү икаясы кандай болгон? Ислам дааватынын ийгиликке жетүүсүнө зор салымын кошкон Аббасияниялык адилеттүү падыша ким эле? Анын Мухаммад алейхиссаламдын алып келген динин дароо кабыл кылуусунун себеби эмнеде? Кезектеги улуу инсаныбыз